Алмаз Акунжанович, мен дарегиме да бир топ кайрылуулар келди эле. Биринчи кезекте ушул Кара Суу районунун Жоош айыл өкмөтүнүн Кызыл Кошчу айылында буга чейин дагы бир топ жолу мен айтканмын. Кызыл Кошчу айылы боюнча айта турган болсок 611 кожолук 3000ден ашуун жаран жашайт. Ал жерде бүгүнкү күндө маданият үйүн имарат эскирип, протоколдук тапшырма берилип, титулдар тизмеге кирип, башталган эле кандайдыр бир себептер менен токтоп турат. Ошого утурлай эле спорттук площадка, спорт комплекс дагы башталган турган. Ошону да бир көзөмөлүңүзгө алып, протоколдук тапшырма берип койсоңуз. Ошондой эле Кара Суу районунун Манас айыл өкмөтүнө караштуу Кайрагач айылында мектепке чейинки билим берүү мекемеси өтө муктаж болуп турат. Жана Ала Тоо айыл аймагынын тургундарында кайрылышкан элдердин ал жерде калктын саны көбөйгөндүктөн азыр МЧСтен тапшырма берип, пожарный автомашина, өрт коопсуздугун камсыздоочу машина керек болуп атат. Жана ошондой эле ошол жерге штаттык бирдик дагы кошуп берсе деген сураныштары. Эми бул айтып келбейт экен, кырсык. Ошо кырсыктын алдын алуу максатында бир техника бөлүп берсе жакшы болмок. Анан эми буга чейин ыраазычылык айтабыз. Кара Суу районундагы эң чоң Отсадыр каналы бар. Бүгүнкү күндө Дүйнөлүк банк тарабынан толук кандуу ремонт иштерине деп акча бөлүнгөн, ратификация болуп, кытайлык компания утуп жумушун баштаганы турат. Бирок аталган бөлүнгөн сумма жетпей, кайсы бир бөлүгүнө толук кандуу жетпей кала тургандай болуп атат. Ошого алдын ала азыртадан суу чарба башкармалыгы, айыл чарба министрлиги Бакыт Эргешевден дагы суранат элек. Ошол долбоордун кошумча каражат тартуу боюнча, Алмаз Акунжанович, кошумча каражат тартуу боюнча алдын ала иштерди жүргүзсөк, эми өзүңүз билесиз, бул эми Дүйнөлүк банктагы процедуралар бир топ жылга созулуп кетиши мүмкүн. Ошол башталган жумуш аягына чыкканга чейин кошумча каражат да каралып кала турган болсо, толук кандуу бүтүп калат эле. Жалпы узундугу 52 чакырым. Азыркы күндө 40-45 чакырым менен акча түгөнүп калат деген божомол болуп атат. Ошондуктан азыркы күндөн баштап туруп ошого аракет кылсак жакшы болот эле. Андан кийин мен акыркы кайрылуум буга чейин дагы айтканмын. Азыр жерлерде бул айыл башчыларынын статусу боюнча, айыл башчыларынын статусу бүгүнкү күндө дагы бир ушундай бир кооптуу абалда турат да. Себеби бардык жумушту жасагандар ушулар, бирок контракттын негизинде. Ошолорду бир статусун көтөрүп, муниципалдык кызматкер кылып, бир карап берсек жакшы болмок да. Себеби айлыктарын көтөрүп, бардык жумушту ошолор жасап атат. Ошого Нурлан аппарат тиештүү комитеттерге протокол тапшырма бериңиздер.